Sizge жолуга алып келдик элек. Бисмилла деп. Ар дайым балаңыздын төрүндө жүрөрүңүз. Анан кийин бул болсо эжеге экөөнү окшош алдым эле. Аны сөзсүз бересиздер. Самара атайын Анталиядан келген коноктор менен сүйлөшүп, булар эс алып келди, сонун мотивация менен келди деп келдим да бүгүн кетип калып элеңиз деп. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин агенттик аркылуу Московский область город Электростальдан 2 бөлмөлүү батир алган кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Кардарыбыз ушинтип дасторкон жайып, бизди жакшы тосуп алышты. Ошондой эле кардарыбыздын биздин агенттик аркылуу үй алып аткан учурда Анталияга путевка утуп алышкан. Аларын жөнөтүп, алар да эс алып келишти сонун. Бүгүн болсо кардарыма суроолорду узатамын. Кандай отурасыздар? Көнүп калдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Сонун көнүп атабыз, көнүшүп атабыз. Акырындап, Акырындап. Электросталь кандай экен? Жакшы шаар экен, бизге аябай жагып атат. Көргөндө эле прям айтып бере алабыз. Айтып бере алабыз, Кардарыбыз канча калды? Үйдүңөрдүн квадрат метри канча түштү ушул үйдүн баасын айтсаңыз? Квадрат метри 52 квадрат метр. 6 миллион калдык. 6 миллионго түштү. Сонун. Канча жылга банк канчадан одобрение берди? Канча убакытка берди? 10 жылга алдык. 10 жылга алдык. Одобрение 10 жылга. 10 жылга алды. Айына төлөмү канчадан туура келди? 120. 120дан, Биринчи укканда аябай чоң сума экен. Кантип төлөйбүз деп сарсанаа болуп. Бирок ошентсе деле алдык. Бирок жакшы. Сиздердики проценттин ставкасы ошондо 21,5 болду. 21,5 болду. Жылы 10 жылга болду. Ошон үчүн айына төлөмү 120 миңден болду. Электросталь тандадыңыздар. Бул жакта тааныштарыңыздар үй алды беле? Бул жакта тааныштарыбыз Ногинскийде тааныштарыбыз бар эле, анан биз ошо силердин агенттерге кайрылганда ошо айттыңар, ошо Электросталь деп. Ошол дагы жакшы деп айттым. Ошондо да биз изилдеп карап көрдүк. Ошо кезде как раз Электростальдан бирөө алып атат дедиңер эле. Ооба, как раз, Бир эжекебиз алган. Өзүм жашабайм. Консультацияга келгенде айтып бергенбиз сиздерге. Ооба, Самара мага бат, чогулткан акчам каяка кеткенин билбей атам, жакшы акча табам, бирок бир ушул вложение кылыш керек болуп атат деп. Биз дагы ошентип анан. Биз деле может сдавать этебиз деп ойлогонбуз да биринчи. Үйгө киргенден сдавать этиңер деп алып. Ооба, үйдү алып киргенден кийин баягы баары өзүнүн үйүндө жашаган башкача да. Башкача сонун өзгөчө да. Квартираны деле алгым келбейт экен. Өзүм келмейт. Өзүм эле төлөйм деп. Өзүм эле төлөйм, ошондочу деп. Неме бизден путевка утуп алганыңыздарда шартыбыз жок, азыр бара албайбыз деп айткансыздар. Ошол моментте биз көпчүлүк болуп барып эс алып келгенде бара албай калдыңыздар. Анан кийин ал экинчи поток барат деп аткан малда эжелерди жөнөттүңүздөр. Эжеге дагы суроо бергим келип атат. Анталияга кандай барып келдиңиз? Анталияга аябай жакшы барып келдик. Сонун экөөбүз бардык. Эки кудагыйлар барып келдик. Кудагыйлары Аябай жакшы бардык. Бул жерден барып эле түшкөндө тияктан тосуп алышты. Аякта да жакшы жүрдүк. Сразу гостиницага алып барды. Ал жерден тамактанып, антип алып кыдыртып кетти сразу. Жакшы жерлерди көрүп келдик. Чарчап калбадыңыздарбы? Күн эртең менен туруп алып кетет. Автобус менен. Кетерге жакын кеткибиз келбей атабы кайра. Жакшы болду, аябай жакшы. Мама жагып. Тамактары аябай жакшы экен. Тамактары сонун. Тамактары жакшы экен. 3 маал тамак берди. Кофелердин түр-түрүн ичтик. Винолор да бар экен, андан да ичтик. Айрандары бар экен. Чала өңдөнгөн, туз кошулган айран дейт экен. Ошонусун ичип аттык аябай. Жакшы экен, аябай жакшы. Тамактары түр-түр. Каалаган калып калат. Ач көздөрүнү алып келебиз. Бардын жей албай Жей албаштын калат ушул жерде кайра эле. Жалко да. Апельсин, эмелердин баары бар экен аякта. Анталияга барганыңызда эмнеси сизге көбүрөөк жакты? Мындай
эмоция алып, ой, ушака сонун келген турбаймынбы деп мындай өзүңүз аябай кубаныч тартуулаган эмне болду? Гостиницалар аябай жакты. Пятизвездочный экен, аябай жакшы. Жерде Бардыгы сонун экен. Любой үйүнө барсаң эле, баарыныкы ушундай окшош экен, баарыныкы жакшы. Анан кийин гостиницада болушкан жок экен да ошо. булар разный отельге күн сайын ар кандай отельге кетишинде кафелери да ар кандай экен, ар кай жерден ичип аттык. Алар деле сонун экен, бирөө болсо ушу чоподон эметилген, мындай жалаң чоподон эметилген тоонун ичинде экен. Тоонун ичинде. Чоподон жасалгандай болгон кафе экен, ошонун ичине кирип тамак иштик. Анан тамагы да аябай мындай 3 саат кайнатабыз деп бир горшокко бышырып, анан ошону эт экен ичинде. Картошка менен дагы майда чүйдөлөрү бар. Эттери да ошо бойдон, картошкалар да ошол бойдон эле эметкен. 3 саат кайнатабыз деп. Ошону берди, ошол кызык болду бизге. Сиз айткан ресторанга биз да барганбыз. Бардыңар беле, ошол сонун ичин чукуп кафе кылып коюптур. Тону эле чалаала тартканмын. Неме кылып ичин полный чукуп чыгып, отура турган кылып, кадимкидей кылып. Кадимки кафе кылып койгон да. Аерде тамактар аябай өзгөчө. Шеф-повар чыгып, сүйлөп берди экен. Жүргөн немелер экен, чуркап турушат. Чуркап кызмат кылышат. Ошол жерден тамак берет. Ошол жери жакты. Ошол жери жакты. Неме жанагы шарлар учкан жерге барганда кандай болдуңуз? Ой, ошондо кошо учкубуз келип уча албай калганыбызга арманда калдык, бирок сонун арасынан тартып жүрдүк. Тиги кармаладык келип, колубуз жеткидей болду. Анан минтип туруп, минтсең кармап тургандай болуп түшүрүштү. Сага алыста, тоо ушунчалык неме, анан бирок биз ошого учканбыз барганда. Коркунучтуу экен. Аябай өйдөгө чыкканда азыр кокустан рейске түшүп кетсе кандай болот деп жаман ойлонуп кетет экенсиң да. Баягы неме менен от менен неме кылып алып. Аябай жакшы экен. Сонун. Ошол жери. Түнөсүндө. Ооба. Аябай түнүчүндө бардык. Түнүчүндө барат экенбиз. Ооба, анан таң атып эметкенче саат 9-10 кеттик кайра. Кайра ошого чейин. Аябай жакшы болду. Анан сүйүү эмнеси эле ушак. Ооба, сүйүү таласыбы? Ошондой деп. Ошондой экен. Ошондой жер экен, чуңкур. Анан мындай одур-бодур эмелер бар экен. Көйнөктөрдү кийип алып, ошол жерде чуркашып, ошондой жер экен. Сонун жер экен, ошол жер жакты чын эле бизге дагы. Аябай сонун экен. Шарлар жайнайт чын эле. А бияктан бирди көрсөк, ай шар деп калабыз го. Бирди көрүп алыпчы. Ай шар кетип Азыр экран артында турган мекендештерибиз, булар ипотека алган болсо, айына 120 миңден төлөсө, апаларын кандай жөнөтүштү экен деп ойлонуп аткандар да бар да. Сиздерде финансы жактан кыйынчылыктар болгон жокпу? Болгон жок. Биз ошонун баарын расчет алып. Дагы эмне анча-мынча жерде акчаларыбыз бар болчу, ошолорду кошуп. Зато апаларыңыздар главное ошо апаларыбыздын батасы тийсин деп ошо атайын ошо экөөнү сүйлөшүп туруп анан жөнөттүк, жолдошум экөөбүз сүйлөшүп. Видеолор да келип атты да, экөө ээрчишип, сонун жетелешип алышкан. Сонун биз дагы бер жактан булар жүрсө биз сүйүнүп, рас эле жибердик деп аябай кубанаттык, өзүбүз барбасак да, биз баргандай болдук да. Үйүнкүрлөргө кирдик. Ооба, сонун. Тоонун ичиндеги ошолорго кирдик. Бирок абасы баягы эс алганы барганда эч нерсени ойлонбойсуң. Анан баягы билбейсиң да кайсы жерде кийинки күнү көрүшүңдүчү. Ооба. Каждый день эртең менен турсаң, бир сонун жерлерди көрөсүң. Күндө эртең менен кетесиң. Тамак ичип алып, завтрак ичип, обедте бир жерге апарат. Обедте да бир жерге апарат. Ооба, ошол жактан чыгып келебиз. Токтойсуң, ал жерде да бир өзгөчө сонун нерселер, адам чыгып кетишинде дагы бир жерге келесиң, адамдарды көрөсүң. Ар бир эмеге барып аттык да, шаарга. Кыргыздар аз бардыбы же көп эле барыштыбы? Кыргыздардан 6 барыптырбыз. Калгандары жана Жалал-Абадтык 2 барыптыр. Биз тиги Бишкек жактан бардык. Көлдөн 2 барыптыр. Күйөөс аялы. Айнен. 6 бардык, калганы казактар. Орустардан 2 бардык. Орустардан. Калганы казактар. 47 киши жүрдүк эмеде, автобуста. Чоң сонун автобуста. Биз ошол автобустун алдын биз элеп 20 адам болуп, ошо биз орточо эле отурдук. Алдын биз элеп,
анан аркада ошол калганда командалар бар да, анан биз баягы өзүбүзчө көпчүлүк болуп, анан ошолордун ичинен дагы баягы көпчүлүгү жеңип кетет экен андайда. Азыр тренд болгон немени биз ошол жакта бийлеп келгенбиз. Анан кийин эле быйыл мынантип колдор мененчи баягы ошол раса тренд болуп, биз ошону бийлеп, түрктөрдү раса таң калтырып, баардыгыбыз бийлеп, автобуста дагы бийлеп, ошентип ойноп келгенбиз. Анан быйыл деле азыр ушул путевка боюнча дагы ушул видеомду айта кетейин. Эгерде сурогу болсо, дагы убакыт болсо, бир команда кылып дагы бир апарып келгим келип атат. Бүгүн сиздин кубанычыңызды бир аз болсо дагы көрдүм. Өздөрү барбаса, эми иштейм деп баягы биздикилер барбай иштей берет. Анан бүгүнкү күндө эмне тапсак дагы баарын алып кете албайбыз. Көргөнүбүз калат, ойногонубуз калат. Эми бүгүнкү көргөндө эртең жок да, жок. Тырыша бергендин эч немеси жок да. Анан өзүбүз барбайбыз, акчабыз иштешибиз керек десе, анда ата-энесин деле жөнөтсө болот да. Себеби ата-энени жөнөткөн дагы бул алар барып кубанып келсе, сен андан эсе эки эсе кубанасың. Барган насип кылсын, башка өлкөлөргө дагы биз менен. Мен бул эмеңерди баргыла деп булар эметкенде, барбайм дегем да. Анан эми баргым келип атпайбы. Баргандан жагып калды эле. Сиз бир жолу барып келдиңиз, эми бир жака барасызбы десе сразу жөнөйсүз да. Түйүнчөгүңүздү салыштырып эле барам болду дейсиз да. Кондуз деп. Загранпаспортун баары болду. Заграным бар. Загранды да Эмиле алыптырсыз. 10 жылга жарайт. 10 жылга жарайт. 10 жылда. Мен кереги жок, эми кайта бармак элем деп. Ыргытып салган мурунку бар болчу да. Анан эми көп жактарга барган насип кылсын. Балдарыңыз ипотекасын төлөп бүтүшсө, буюрса да көп жактарды көрсөтөт сизге. Рахмат. Силерге рахмат ушинтип баарын эметкирген, уюштуруп жүргөн. Мындай деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бир аз эле убакытта, азыр кичине өзүңүздөргө келип, дагы да срочный погашение кылып кичине төлөп алганыңыздардан кийин акча пайда болуп калат сиздердечи. Төлөп көрдүк. Төлөп көрдүңүздөр? Бир ай бир башында 200 сом лишний бар, ошону кошпойдум. Андан кийин 5000 кошпойдум. Андан кийин 10 000 кошпойдум, азырсак 1000 сом ылдыйлады да. Ошондо каждый төлөгөн сайын 120 болчу, 119 болуп калды да. 119. Сиз тура эмесирээк төлөп турсуз. Эмкиде салганда срогун кыскартсаңыз, сизде переплата болбойт да, процентин кыскартып кетесиз. 100 000, 120 000. Срогун кыскартканда биздики так эле срогу 10 ай эле 10 жыл болот. Жок, ошентсе деле кыскартсаңыз, сизге аябай выгодно болот да. Ежемесячный платежду азайтпай эле коюңуз. Ушуга үйрөнүп каласыздар, стабильно болуп калат да булчу. А бирок срогун кыскартсаңыздар, еще кыскарып кетет. Эми основной сумма деп эле төлөп атабыз. Основной сумманы кыскартышыңыздар керек. Ошону түшүнүп атам да. Основной сумманы минус кылып. Какое-то времяга чейин ошону кыскартып алсак, андан кийин калганын жылын кыскартсак. Жылын кыскартсак. Ошондой. Азыр эми 6 миллиондо жакшы иштесеңиздер, буюрса 2-3 жылда билинбей эле төлөнүп калат. Анан 2-3 жылдын ичинде дагы баягы акчалардын немеси кетет да. Куну кетип атат да. Азыр сиздерге азыр чоң акча көрүнгөнү менен 1-2 жылдан кийин мынчадан эле төлөйбүз деп каласыздар да. Анан ошону алгандар уже башкача болуп калат да. Доллар 37 эле экен да тигилерге. Айта кетсеңиздер, кандай? Силердин агент аябай жакшы иштейт экен. Рахмат силерге. Силердин аркаңар менен бардык да. Силердин аркаңар менен үй алып атышат булар. Рахмат, ошого дагы аябай ыраазы болдук. Аябай. Ошол. Рахмат силерге. Бактылуу болгула. Калса жаман сүйүнүп калдык. Жок, жакшы эле. Неме да бизден үй алып атканда эми бизде мүмкүнчүлүк болсо, ар дайым кардарларыбызга бир жакшы бир нерселерди тартуулаганга аракет кылабыз. Буга чейин акция уюштуруп, бекер үй алып бергенге аракет кылып, 2 кардарыбызга алып бердик. Эми дагы буюрса, дагы да алдыда кардарларыбызды ошентип кубандырганга аракет кылабыз. Эми бардыгына бул да болсо мүмкүнчүлүк. Бүгүн берип атабыз. Колдон келген алып калгыла, зато өзүңөрдүн үйүңөрдө каалагандай жашайсыңар. Эң башкысы эле ушу да. Анан бала чакаң менен келген моментте өтө кыйын. Бирөө менен жашаш кыйын. Балдарыңды таштап кете албайсың, мисалы, ким бар, эмне бар, кандай, эмне деп коет, шоктонбо деп коебу, дагы мындай деп коебу деп. Анан өзүңүн үйүң болсо каалагандай, кааласаңар квартираны аласыңар, кааласаңар албайсыңар. Эгер жакшыраак төлөп бүтүп Кыргызстанга кетебиз десеңер деле ыздабайт этип коюп кетсеңиздер, артыңыздардан акча барып турат. Бул дагы
немеде. Ана мындай деле өтүп кетип атпайбы күндөр. 10 жыл алдыңыздар, бирок сиздер ашып барса 3-4 жылда төлөйсүздөр. Ооба, биз да ошентип ойлоп атабыз буюрса. Кудай кааласа. Себеби айтып атам го, бара-бара немелер болот, балдарыңыздар чоңоюп атат, мына ишке кирип, сиздерге кичине жардам берсе, болду, уже төлөнүп калат. Ошондо рахмат силерге. Бактылуу болгула. Рахмат. Өркөнүңөр өссүн, жумушуңар илгерилей берсин. Ошо. Сиздерге да рахмат, ошо келебиз бүгүн деп. Сиздердин баягы келгениңиздерди ойлоп аткам да. Кетип калгычаңды барып, жок дегенде учурашып, кет неме угайын депчи. Анан мына ушул Буюрса баары жакшы. Кубанып отурабыз. Бирок биз өзүбүз деле барып келдик, өзүм көзүм менен көрүп келдим. Жакшы. Барыш керек, көрүш керек бул. Эми билетиң аласың, барасың, эс аласың, келесиң. Эми баягы айылда мисалы биякта иштеп жүргөн жаштар болсо, ата-энесин жөнөтсө, ата-энеси аябай сүйүнүп келет себеби. Аябай эле сүйүндүк биз, аябай сүйүндүк. Өздөрү өзүң мындай бара турган болсоң, аябай көп. Силер көрбөсөңөр бара алмам эмес биз да мисалы. Силердин аркаңардан мына жакшылыктын баары болуп атат. Рахмат. Разы болдук, аябай эле разы болуп турабыз. Рахмат. Өркөнүңөр өссүн. Жумушуңар илгерилей берсин, дагы үйлөрдү алып бере бергиле. Путевканы алып бере бергиле, дагы барып туралы. Кудай кааласа. Дагы уялалы. Кудай кааласа. Үйдү туура төлөп, ипотеканы туура колдонгон адамдар үчүн бул өтө чоң мүмкүнчүлүк да. Себеби акча чогулта албайсың. Чогулта албайсың. Кичине чогултсаң бир нерсе чыгат, анан ошо менен жок болот. Дагы чогултсаң дагы бир нерсе чыгат. Ордун таап кете берет да акча. Анан Кыргызстанга бир барып келсе эле жок да. Акчасын кучактап кармап отургандар эртең ал акчасына особо деле эчтеке сатып ала албайт. Эчтеке сатып ала албайт. Инфляция болуп кетсе болду, эчтеке келбей калат ал акча. А кыймылсыз мүлктүн баасы көтөрүлөт. Эч качан аркага кетпейсиң, түшүп кетпейт баасы. Азыр мына ставкалар бийик болгон үчүн рынок турат да, кичине арзаныраак болуп атат. Азыр ушуну мекендештерге айтып жеткире албай атам. Эртең ставка түшкөндөн кийин ушул квартиралар жөн эле 3 миллион 4 миллионго кымбаттайт да. Ошо раз арзан убакыт алып калдык деп сүйүнүп отурабыз. Электростанциядан тем более көргөнүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар болсун. Ушинтип төрүңүздөрдө сыйлаган адамыңыздар ар дайым болсун. Эң башкысы ошо силер кандай ата-энеңиздерди сыйласаңыздар, сиздер дагы балдарыңыздар эртең ошондой кылып төрүндө отургузат. Ар дайым жакшылыктар болсун. Ушул сыйыңыздарга чоң рахмат биздин. Силердин эмеңерге дагы, эмгегиңерге рахмат. Силердин аркаңар менен ушул болуп атат. Буюрса дайым связда болуп турабыз. Акча мындай да акча кете берет, убакыт өтө берет. Анан 60-ка 70-ке чыкканда деле мисалы барып аякты көрсөң деле чуркай албайсың. 30 жашыңдагыдай, 40 жашыңдагыдай көз караш болбойт. Ошон үчүн баягы ар бир нерсе жаштардай болуп барат экен да жерде. Аа жерде деген баргандан кийин сонун кылып эс алып келесиң, видео тартып келесиң. Ошон үчүн эгер барып кала турган болсоңуздар, байланышыңыздар айтам. Мен Кудай жакшылык берип, дайым ушундай жакшылыктын ичинде жүргүлө силер да. Айтканыңыз келсин. Рахмат Рахмат силерге.